Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 34 жылдыгы быйыл Жалал Абад шаарында өтүүсү мерченделүүдө. Буга байланыштуу шаарыбызга сырттан келген конокторго ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында чектөөлөр киргизилет. Белгилүү болуш үчүн мен токтолуп айта кетейин. Бул 26 август күнү эски Эркиндик аянтында чоң жармарка өтөт. Буга байланыштуу 26 августтан баштап Эркиндик аянтынын 4 тарабынан тең жабылат. Бул ошол эгемендүүлүк күн маареке бүткөнгө чейин жабылып турат. Ал эми 30 август күнү шаарыбызга 8 тараптан кирген жайларга биздин кызматкерлер жана кошумча күч каражаттар менен бирге блокпосттор коюлат. Буларды атай кете турган болсок, эң биринчи эле Түмөнбай Байзаков проспектисинин баш жагынан бул арка тараптан, түшүнүктүү болуш үчүн арка тараптан тосулат. Андан келип эле Обул ГАИнин алды, бул Жунус Алиев көчө менен Байзаков көчөсүнүн кесилишинен жабылат. Андан соң Барпы айылына кетчү объездной жол деп коебуз. Объездной жол бул азыркы күндө Чымбердиев көчөсү болуп калган. Ошол көчөнүн башынан жабылат. Андан соң Куркура посттон жабылат. Куркура деп биз пост деп коебуз. Куркура көчөсү транспорттун көчөсү менен кесилиш жайдан жабылат. Андан кийинки пост Дани Махмудов көчөсү, бул Ташбулак айылынан чыккан жай. Кийинки 7-чи пост болсо Ынтымак айлампасынан кирген жайда шаарыбызга кирген эки көчөдөн Ажыматов жана Назаров көчөлөрү ошол эки көчөнүн баш жагынан жабылат. Ал эми 8-чи пост Спутник айлампасынын тегерегинен жаап чектөөлөр болот. А бирок ошол жайларда 8 постто тең тынымсыз коомдук транспорттор элдерди ташып турушат. Бул иш-чарага, гала концертке келген конокторду бар жогун ошол коомдук транспорт менен ташып алып киребиз. Ал эми негизги иш-чара өтүүчү Курманбек жана Абдрахманов көчөсүндө, бул тактап айтканда жаңы обул администрация мэриянын имаратынын тегерек чекесинде фильтрационный посттор коюлат. Фильтрационный пост деген нерседе бул стерильный зона деп коебуз. Бул Абдрахманов көчөгө бирде эч кандай автоунаалар киргизилбейт. Малашев көчөгө таза туруш керек и Курманбек көчөлөрү. А бирок барыңыздарга белгилүү болуш үчүн биз азыр менин сүйлөп атканым карта түрүндө дагы көрсөтүлөт. Ошол картада так даана түшүндүрүп айтып кетет. Негизи кайрылып кетүүчү нерсе шаар тургундарына жана конокторго ошол күнү өздөрүнө да ыңгайлуу болуш үчүн, элдерге дагы баягы тоскоолдук жаратпаш үчүн негизи эле унааларды үйгө коюп эле башка бир мындай коомдук транспорттор менен ушул мааракеге келип кетишсе, ал биздин киргизген чектөөлөрдү туура түшүнүү менен кабыл алышса деп ишенебиз.